Мындайда атайын башка жака буруп атасыңар да. Калктын силердин алдыңарда карызы жок. Керектөөчүлөрдүн карызы жок. Себеп светти өчүрөбүз деп кыйкырасыңар, ошолор күйгүзөт. Мына кече комитетте көз сүйлөштүк го. Калктын сиздердин алдыңыздарда карызы жок. Мекеме ишканалардын карызы бар дедиңиз. Мен ошолорду сурап атам. 3 чоң мекеме ишкананы айтыңызчы, кимдер алар? Азыр атап кетпедимби? Азыр айтпадыбы? Теплоком. Кайсы теплоком? Ош боюнча теплоснабжение 189.177 миллион сом. Кимдин карызы ал? Кимдики? Кимдики ал карыз? Теплоснабжение. Теплоснабжение деген комбинат бар. Элди жылуулук менен камсыз кылган. Ошонун электроэнергия карызы азыр айтып аткан сумма. Мен аны сиздерден азыраак билбесем дагы сиздерчелик билем эмне экендигин. Бирок ошолордун карызы эмнеден улам пайда болгон? Калктын алдындагы карызбы? Калк теплоснабженияга карыз, теплого карыз, ал электроэнергияга төлөй албай атат. Жылуулукка карыз. Жылуулук сиздерге карыз. Жылуулук бизге карыз. Жылуулукка биз электроэнергия берип атабыз. Жылуулук субсидия менен отурат. Мисал алсак 1,5 миң сомго сатса 4 миң сомго жылуулукту чыгарат. Ошонун карызы бүгүнкү күндө ушул. Өткөндө комитетте таптакыр башкача маалымат бергенсиз. Урматтуу министр мырза, мен Нурланбек мырза, биз комитетте карап чыкканбыз, мен позициямды билдиргем. Мына жерде мен берген кесиптештеримдин берген суроолоруна так жооп болбой атат. Ошондуктан биринчи окуудан токтотушубуз керекпиз. Өзүнчө окуу жүргүзүшүбүз керек. Карыз алып эле атабыз, бул болбойт. Мына 2 миллиардтан ашып кетти карыз, электр тармагына алган карыз. 2 миллиард доллардан ашып кетти. Сунушум ушундай, рахмат. Ушуга жанагы карыз боюнча жооп берип коюңуз. Уруксат берсеңиздер. Бул жерде биз кредитке алып аткан карызды элдин карызынан төлөө максатында деген жер жок бул жерде. Элдин карызы 60 миллион деген карыз, азыркы министр айтып өтүп кеткен карыз. Бул өндүрүлбөгөн карыз. Андан сырткары элдин карызы текущий эле карызыбыз бар, ай сайын 700 миллиондон. Бул 1-январь 23-жылга. Эл ай сайын төлөнөт, ал боюнча маселе жок. Ал эми алынып аткан кредит элдин карызын жабыш үчүн эмес, электр энергетика жабдууларды алмаштыруу жөнүндө сөз болуп атат да. Азыр. 6-чы микрофонду үйүз коела. Урматтуу төрага Нурбек Өмүрбекович,